Алла Таала өзүнүн жакшы көргөн, өзүнүн сүйгөн пендесине кыйынчылык, сыноолорду, ооруларды жиберип сынайт экен да. Анан Джебраил периште Алла Таалага мындай деди: "Ey Алла, сен бул пендеңди жакшы көрөт элең го. Эмне үчүн мындай кыйын сыноолор менен сынап жатасың? Ооруларды жиберип, кыйынчылыктар жиберип кыйнап жатасың" дегенде, Алла Таала мындай деди: "Ey Джебраил, мен ошол пендемдин үнүнө сагындым" дейт экен да. Түндөсү туруп алып: "Я Алла, сенден башка эч ким мага жардам бере албайт. Я Алла, ушул сыноолорду жеңил кыл. Я Алла, ооруларыма шыпа бер" деген үнүнө сагындым дейт экен Алла Таалачы. Демек, сиз ооруп жаткан болсоңуз, сыноолор келип жаткан болсо, демек сиз Алла Таала жакшы көргөн инсансыз. Алла Таала сиздин үнүңүздү уккусу келген инсансыз. Ошондуктан эч кыжалат болбош керек да. Тескерисинче Аллага шүгүр кылыш керек. Алла мени жакшы көрөттүр деп. Мунун бардыгы убактынчалык.